Данияр Жолдошевич, мына өзүңүз мурда экономика министрлигин жетектеп турдуңуз. Мына эми азыр биринчи орун басары болуп барып атасыз. Мындан бул жакка ишмердүүлүгүңүз мына Бакыт Төлөмүшевич менен биргеликте мына бул биздеги жаңы кирип аткан 2025 жылдын 1-январында кирип аткан маркировка боюнча оюңуз кандай? Ошону бир катар карап чыкпайсыздарбы? Бизде мисалы толук кандуу даяр эмеспиз. Мына кече күнү эле урматтуу президентибиз кол коюп, жол фонду боюнча ар бир литрине 1 сомдон кошулду. Ал жакшы, жолдорубузду оңдойбуз. Мамлекетибиз үчүн пайдалуу, биз колдойбуз аны. Бирок именно мына маркировка боюнча болбогон бир 50-60 тыйын сыртка кетип атат. Ошону бир контролдоп, бир тестовый режим кылып, бир узартып көрбөйлүбү бир жылга? Эч кандай пайдасы жоктой сезилип атат. Алишер Абдуллаевич, сиз экөөбүз жакшы түшүнөбүз ал нерсени. Анын пайдасы чоң. Бизге контрабанданын жайылтышы өтө чоң азыр ошол тармакта. Ошол тармакты азыр мындай нукка келтириш, ушул биринчи максаттардын бири. Буюрса Адылович менен чогуу азыр жана жумушчу топ түзүлөт. Эң биринчи мына Жылыс Эсенбековна да белгилеп кеткен, жана личный кабинетке кирүү, ЭТТН, анан кийин маркировканы баарын тең азыр изилдеп, эгерде керек боло турган болсо, даяр программаны сатып алып эле ошол менен балким иштеп кетебизби? Же болбосо азыр жумушчу топтун алкагында азыр Адыловичке да сунуш киргизебиз. Минцифра менен жана бардык IT сервистеги ишкерлер менен азыр биринчи кварталдын ичинде ошол маселени толук иштеп чыгып, биринчи ЭТТНди жөнөкөйлөштүрүү, экинчи личный кабинетке кириштин жөнөкөйлүгү, анан кийин жана маркировка тууралуу анында кандай жеңилдеттин маселесин карайбыз. Бирок маркировка керек. Ал түздөн түз ошол контрабанданы кыскартканга механизмдердин бири. Аны артка да кете албайбыз, аны алдыга гана жылдырып турушубуз керек. Тескерисинче ошон колдооңузду суранабыз ошону. Рахмат, Данияр Жолдошевич, биз кош колдоп колдойбуз. Бирок мамлекеттик кылып ачкыла өзүңүздөр. Эмне себептен жеке фирмага кетиш керек? Мүмкүнчүлүк жок Анын үстүндө иштейбиз, анын үстүндө иштейбиз. Бирок сиздер мамлекеттин капчыгына түшсүн акча, канча тыйын болсо дагы. Аны чогуу сиз менен карайлык, бирок бул ыкманы колдонуп алдыга кетишибиз керек да. Ошону бир карап иштеп чыгалы.